Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat. Allah Teala barыңыздардың ниетіңіздерді, тілеңіздерді қабыл қылсын. Daim ile айтып жүрөбүз. Kimde Allah Teala'nın үйлерінен болған bir үйге басып келген болса, bir қадамына Құдай Teala'ның соғып жатса, екінші қадамына күнәлөр кечирилет дейт. Буюрса бардым күнөөкөр пендебиз. Басқан 10 қадамымызға Құдай Teala'м соғып жазған болса, сол қадамымыз менен пендечилик кылып кетирген кемчиликтерди Құдай Teala'м кечирген болсын. Бизден ошо бүгүнкү сабагыбыз ден соолукка кам көрүү деген тема экен. Биздин бүгүнкү сабагыбыз ден соолукка кам көрүү деген тема экен. Мына туугандар, мына биз уже арада 2 жума болбой калды. Биздин дудук бир туугандарыбыз мына бул жерде сабак которулуп атат. Ошол эле тема которулуп атат. Мына азыр жума сайын көйүп атат. Уккандар баары келиптир. Бул жерде өзүнчө отуруп, ошол лекцияны дудукча угуп атат. Аны туура түшүнүңүздөр. Сен мурда эч бир мешитте мындай которулган эмес экен. Булар баарысы сүйүнүп, азыр келип аткан кербези. Эми бизде ислам шариаты боюнча ден соолукка кам көрүүнү бул колдойт. Шариат ден соолукту караш керек деп айтат. Керек болсо ошондой ооруган адам дарыланып, ошо дарыланып себебин бул издеш керек экен. Себебин издеп, ошо оорунан айыгууга биз аракет кылышыбыз керек экен. Себеби мына бизде баарыбызга белгилүү шариатыбызда айтылат, эгерде ким табыптын айтканын кылбаса, жакшы боломун деп үмүт кылбай эле койсун дейт. Бул табып, бул да Кудай Таалам берген да, мисалы, врачтар, специалисттер текшерип туруп айтат да. Анан бизде кээ бир ошо алымдардын сөзү бар экен. 50 жашка чейинки адамдар жылына бир жолу медосмотрдан, мед кароодон өтүп турсун деген алымдарыбыз да бар экен. 50 жаштан кийин жылына 2 жолу каранып турсун деген дагы ошол ойлор бар экен. Неге десе, анткени ден соолук аманат дейт. Ден соолук бул аманатпы? Ошо Алла Тааланын берген аманатын карап, кайра аман эсен жакшы Алла Таалага өзүгө тапшырышыбыз керек экен да бул жерде. Мына туугандар, демек бул ден соолукка шариат ушунчалык кам көрөт экен. Эми ошо ден соолукту караш үчүн бизде тазалык керек, тамакты дагы биз тандап жешибиз керек. Тамакты тандап дегенде ошо адал тамактарды тандап жешибиз керек. Себеби адамдын ошо денесине, организмге сөзсүз түрдө анын дагы таасири болот экен. Анан зыяндуу тамактан алыс болууга шариатыбыз чакырат бардыгыбызды. Себеби Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат, өзүңөрдү өзүңөр өз колуңар менен өлүмгө салып бербегиле деп буйрат да. Демек Алла Таала тыюу салган нерселерди жей турган болсок, денеге зыян нерселерди жей турган болсок, ден соолукка зыян келтирген болобуз. Ошол себептен эгерге өлүмгө дуушар боло турган болсок, биз өзүбүздү өзүбүз өлтүргөндөй болот экенбиз. Кудай сактасын. Эми Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. O adamlar, жараткан эгеңерден силерге насаат да, жүрөктөгүлөрдү айыктыруучу шифа да, ыймандуу пенделер үчүн туура жол менен ырайым да келди дейт. Демек, бул жерде бул Кур'ан бизге туура жолду көрсөтөт экен, ошол эле убакта ырайым шифа болуп дагы келиптир да. Кур'ан шифа экен. Эми шифа дегенде ошо Кур'анга ишенген адамдар үчүн шифа да, ишенбегендерге шифа болбойт. Ишенбегендерге дарыга ишенбесе, дары деле шифа бербейт өзү негизичи. Андан кийин ошо шифа экендиги жөнүндө Кур'ан-ы Керимде дагы бир аятта келет. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаъу ва рахматул лил муъминин ва ла язиду залимина илля хасара. Имандуу пенделер үчүн шифа жана ырайым боло турган Кур'андын аяттарын түшүрүп жатабыз, бирок бул адилетсиздерге залалды гана арттырат. Демек бул момундар үчүн гана шифа экен да Кур'ан. Эгер шифа дегенде биз ошону эгер өзүгө шифа катары кабыл алсак шифа болот экен, а эгерде ошонун ичинде туура жолду көрсөтөт деп окусак, ичиндеги маанилери бизди туура жолго баштайт экен. Кур'ан эч качан бизди адаштырган эмес, адаштырбайт дагы. Бул ошол адашкан адамдардын өзүнөн да ошо Кур'андагыны туура эмес түшүнүп алган болсо, ал адаштырышы мүмкүн. Анткени Кур'анды билесиздер, Кур'ан жаллан гана жакшылыкка бизди чакырат. Жакшылыкка чакырат, чынчылдыкка чакырат. Кандай суроо болсо ошо Курандан издесек болот.
Murdadan aytkan bir sözümü kaytalap koyayın. Şu Kur'an'ı şifa dedik ko, şifa. Bardıq nesege şifa eken, densolukka dagın, jaşoodо dagın bizi tuura jolga başlayt eken da. Oşol bir okumuştu kişi Kur'an jönündө süйлөп atat deyip, endi bul Kur'an uşunday bir kitap var, Kur'an degen. Bardıq surooңарга жооп берет. Бул şifa dagın bolat bizge, любой surooңарга жооп берет jaşoodо dese, oşo biri uşunu bir uyat kılayın, elin közünçe uyat karayın dep tur dagın. Kur'an bardıq surooğa жооп берет dese, жооп берет deyt eken. Anda aytıp berçi, bir tonna undan kança nan çıgat dese, oşo bayağı pikarniga telefon çalıp bilip beriptir. Bir tonnadan uşunçadan çıgat eken dese, sen mi kalp aytasың deyt eken bayaqıçı. Hepte uyat kılgısı kelip atat da bayağı alımda. Nige, kандай kalp ayttım? Men surooğa жооп berdim go dese, sen Kur'an bardıq surooğa жооп берет деп айтпадың mı? Sen telefon çalıp surooп atpaysың. Sağa Kur'an'dan dalil kerekmi dep Kur'an'dağı ayat okup ber deyt. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Eger de bilbeseňer, bilgenlerden soragla degan ayat var da. Kur'an bizi jalgan süýlegenge ruhsat bermeydi. Sen bilseň ayt, bilbeseň bilbeyim de. Bilbeseň bilgenlerden sora deyt da. Demek bul jerde dagı oşo mesele da. Eger de biz densolukka ziyan tiye turgan bolsa, bir nersenin oşonun özünün bir hadisine barış gerek bayaq jerde. Janakala men aytkan ayat, özüňörde öz koluňar menen ölümge salıp berbegile deyt. "Ve la tulqu bi aydikum ila tahluka." Bul Bakara suresinin 195-nji ayatı. Kuday talam özü saktasın. Biz özüzge hiç kaçan ziyan arttırbaşımız gerek. Densoluk bul amanat dedik. Ondan keyin Allah Taala aytat: "İnnallaha yuhibbut tawwabina ve yuhibbul mutatahhirin." Allah Taala tövbe kıluşulardı jakşı köret. Demek denedeki kirlerden jana күнөөлөрдөн tazalanuvçulardı da jakşı köret deydi. Demek tazalık degende bizden ne? İçki jana sırtkı tazalık eski alınat deydi. İki tazalıkты biz eski alıp oşoga kam körüşübüz kerek eken. Endi bul ayatda oşo teң salmaktуулuktu bizge aytıp jatat da. Demek biz denenin içki sırtın tazalığına köңүл buruşubuz kerek eken. Denenin içi degende bul ne? Bizdin oşol içki organlarımız. Bit bardığı oşol karaşыбыз керек убагында. Анан тамак аш, билесиздер, тамак аш эң негизги маселе тамак аш. Ошо тамак аштан бизде кетет экен да. Туура эмес, тамак аш жесек ошо денсаулыкка зыян. Эми бул жерде айта турган нерсе, шариятыбыз боюнча көп эле нерсени бизге айткан. Kur'an'ın ayatlarını kararsak bütün ele bardığın nerse, oşa bizge açık oşol açık mırdatel aytılgan. Biroq tilekке karşı biz özübüz köpçülügübüz oşol dinden түшүнүгүбүz az, malumatыбыз az dagın özübüz ziyan kılıp atабыз. Densoluk jönünde ayatlar var. Biroq al tüzdön densoluk dep aytılbayt, biroq başka bir kıyırtma sözlerмен aytılat. Oşonun artında karasak bizim densolugubuzga tiyişeli ekendigi açık, aykın bolat. Misalı Allah Teala Kur'an'da aytat: "Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin." Jegile içkile biroq ısrap kılbagıla, Allah ısrapkorlardy jakşı körbeyt deydi. Israp deydi. Allah ısrapkorlardy süýbeyt deydi. Emi ısrap degende misal bardıq nerse de var. Akça da keter. Misal eger maşinaң бар болуп туруп, dagın 2-3 maşina alsaң, bul dele ısrap, kiyimiň бар болуp turup, kayra alırsang, bul dele ısrap. Oşonun katarında tamak aş dagın ısrap da. Toygondan aşığı bul ısrap bol eseptiler. Eger de toygondan aşıkça jep ala turgan bolsak, eger de densoolukka ziyan jete turgan bolsa, oşol köp jep koysak, bul ne aram bolup kalıp korkunç var şeriatımız boyunca. Eger densoolukka ziyan tiye turgan bolsa. Bizde olsa hazır ne? Oşol tamaktan problema da. Adamlar hazır açıkadan emes, şu tokçuluktan oğratat. Oşol tamaktan semir otabız da. Azı karap görsen şu densolugunu karatam diye bitele bardığı diyetolog izlegenler köp da. Diyeta menen artaşım gerek dep. Biroq 14 kılım murda bizde Allah Taala Kur'anda aytıp koygan. Diyeta oşol jegile içkile biroq ısrap kılbagıla. Israp kıllarda Allah Taala jaman köret deydi. Israp kılbaşыбыз gerek. Peygamberimiz hadisinde kelet. Biz bir kowumбуз deydi. Kursağımız açmayınca tamak jebeybiz. Eger de jesek öte toyup albayбыз деген hadis var da. Eger jesek toyup albayбыз degendi, bizde jesek toyboyбуз dep түшүnүп algan bu elder jey berебиz da bayag жерdeçi. Oşal özüden ketip atat, ayıptın bardıq özüden. Kursağın açsa dele, açmasa dele jep atat da bayag jerde. Men de tamaşalap koyamın, janakı çok iştegen bir çet өлkөлүk dostlar var. Kança jol tamak jeysiňer desem 3 jolu deydi. Silerçi deydi. Biz de bir ele jol tamak jeybiz desem kantip.
Kantip çutaysınlar deyip. Men aytdım, dastorkon ertem menen salabız, keçinde jыйнап alabız Kırgızlarda. Şimdi anda tura deyip oyagı jerde. Oşol da bizde misалы tamagını jep atabız da bizdeçi. Bargın çenemi menen jey turan bolsok, misалы dagы bir hadiste kelet. Aşkıdan 3'e bölünür deydi. Daimi aytıp yürüyoruz. Bir bölümü tamaka, bir bölümü suğa, bir bölümü demalgınga koygular deydi. Eğer de uşunday bir özünün vakti menen, norması menen jey turan bolsok, bizde bay semiri degen nerse bolbosa gerek da. Bunday akılga salып эле караганда da. Ondan nerse bolbosa gerek. Bizde yok, 3 mal tamak jeyip parız dep oylayt da bizdekilerçi. Kurtak açmasa deli jeş gerek. Ne abetin vakti boldu deydi da bayağı жерде. Erteminen turganda jeş gerek dep. Kurtak açmasa kişine жеңил желпи mömö çömö jep turup kiyinkisin je bayağı jerde misalı da karaganda. Özüzgө özüz эле kılabız da bunun barысы. Oşentip atıp bizdin densolugubuzdu talkalap atabız. Misалы ayırkça orozoda bizde aşkasa ne salış gerek da. Bирок bizde şu orozoda bir ayda bir жылдыкты jep koyabız. Aşkadan bak çarçap kalat. Orozoda biz densolugubuz çыңап alışыбыз керек. Orozoda orup kalabız bizçi. Sen köp jep atabız da bayağı жерdeçi. Erteminen birinci, ikinci, keçinde birinci, ikinci millet kılıp alat da bizdekiler. Men orozomun, orozo karmagam men. Kana tamak dep bayağı жерdeçi. Bizde şu bir yıl boyu tamakты jep, orozoda oşol bir yılda jegенге karaganda azırak tamak jешибиз керек да. Özü negizi мындай şartı boyunca. Biz ес алдырышыбыз керек денебизди. Тескерисинче biz çarçatıp коюп атабыз. Кудай сактасын. Bizde olsa ne Peygamber'in hadisinde kelет, iki nerseni köptөгөн elder barkın bilişpeyt deydi. Al kayсы nerse dese birinci densoluk, ikinci boş vakit deydi. Barkın bilbeybiz. Kaçan densoluk oğurup kalgandan keyin anan oylaybiz da, şunu men azırak jeş керек eken, semizlik bolboyt eken, kıyın eken depçi. Misal adır бұл жерде qarap körsek, oşol arıktar az ele ekenmiz da. Köpçülüğü tolu ekenmiz da. Men misal janağı közözlerge sağ berip atam go. Şu közözlerden aytып atpayım. Ustaz siz ne semizsizbi deydi go. Meni surap atat da. Men tolamın desem, nege desem kıynalıp demalat ekensiz da deydi. Alar közü körbesinde kulağı menen ugat eken alarçı. Arık adamlar demasa жақсы demalat deydi. Sizge okşoğunlar bolsa kıynalıp demalagany bizge sezilet deydi. Karasaňızlar bayağı jerde. Oşo közözler az sağ berip atam bilesizler ha. Bizde sağ boldu. Juma saýyn kelip közözler sağ kalıp atat. Alhamdulillah. Oşo Kur'andın tamgalaryny jattap Kur'anга түшүp kalıştı. Bayağı kol menen okap. Bardygybız ortada bilesizler Muallim Sani kitabını çıkarıp bergenmiz. Oşolar kelip turup sağ kalıp atat. Birөө kişine butu sınıp kalıp baltak menen kelip atat. Öz tayak menen bas çeli azır tayağı yok. Eki baltak menen birөө jetelep kelip Juma saýyn sağ alıp ketip atat. Kalbayım sağaktan deydi. Sonun sağ bol atat deydi. Men Kur'an'da öğrenişim gerek deydi bazı yerde. Densolun kara desem, naburat deydi men bu jaka kelgende deydi. Duh payda ol atat deydi mağa deydi. Kayra jakşı ol atat mağa deydi. Kelip daratты başkanı üret atat. Misalı betni juganda üretkende közüňe katık jumbaş gerek. Nol jellerge su tiş gerek desem, men постоянно ошентип жуам дейт. Значит, менин даратым кабыл болбой эле жүрүп тур дагы дейт. Баягы жерде карасаң, сен бул жерлерге эме суу тийиш керек да неги. Дарат үйрөтүп атам да баягыларгачы. Көп пайдалуу атат, машалла. Демек бул жерде ошол эмне? Эгер тамак экен да, тамактан эле экен баягы денсаулыктын кеткени. Тамакты өзүнүн орду менен, убакты менен, ченеми менен жесек, биздин денсаулыгыбыз чың болот экен. Men oşal karap tursam jana densoluk boyunca ançamça izlenip karasam bir aksakal yazıptır. Balam üylöndü deydi. Kelin aldım deydi. Kelinim deydi. Bizde diyetaga oturur deydi. Mınday aytkanda erteminen mınday жеңилирээк тамак жасап берейин. Ата, апа деп erteminen жеңил тамак, түштө мынтан күчтүүрөөк, кечинде да жеңил желип тамактарды берип deydi. Bir ayın içinde 5 kilo taşladım deydi. Maga jaktı deydi. Bayağı жерdeçi. Burada oturup duranda kıynalı öğretelim deydi de bayağı jerde. Körse densoluktu karaş için tamak açtı karaşımız gerek eken deydi de bayağı жерdeçi. Densolukka paydalı vitaminleri var. Anan жеңил желпи tamaktardı jesek uşol paydalı eken deydi. Uşol kelinim kelip jaşı oldu dedi bayağı. Aksakal suyunu atat da bayağı жерdeçi. Себеби biz ertemenen dele түштөн деле бүт күчтүү тамак жеп жүрүпүз дейт да. Жок, эртеминен болбойт. Кечинде оор келет, ата, мындай жасап берейинчи десе, макул кызым, макул деп, башында дейт, наразы болуп жүрдүм дейт, күчтүүрөөк тамак жесек жакшы болот эле деп. Кийин дейт, баягы кичине арыктап, кыймыл аракетим жеңил болуп калды дейт. Өзүм дагы сүйүнүп атам дейт баягы жердечи. Ошо келиниме ыраазы болуп атам дейт.
Men baybiçem deydi, "Yok, андай emес. 3 mol tamak beretile" deydi. Bayağı жерdeçi. Көрбөйсүздөр. Demek bu tamaktan eken de bayağı densolukdagı ошо tamakka байланыштуу болот экен туугандар. Misалы Пайгамбар хадисте келет, "О Аллахтын пенделери, силер дабалаңгыла, анткени Аллах ар бир дарттын дабасын берген, бир гана карлыктын дабасы жок" деген хадис бар. Карлыктын анан өлүмдүн дабасы жок. Кокс өлүм келип кала турган болсо, өлүмдөн эч ким алып кала албайт, эч ким арачалай албайт бизде. Ошондой эле эмне? Аллах Таала орунду берди, силер аракет кыла, дабалаңгыла, анын шифасы бар дейт. Эми кыскасы бул жерден ала турган тыянагыбыз не болду bizde? Өзүнүн ченеми менен, өзүнүн орду менен, убакты менен жесек, биздин денсаулыгыбыз дагы чың болот экен да. Себеби ошо арабтарда айтат экен, ошол бардык нерсенин жамандыктын, оорулардын үйү бул ашказан деп коет экен арабтардачы. Шариатта деле ошол айтылат да негизи. Себеби көп нерсени жей берсең, оорун бар ошол жерден экен да. Тоюп алып туруп уктайсың. Бизде болсо тамакты жейбиз, тойго барганда, түндө саат 10-да кана бата бергиле деп туруп, кой жетелеп келет. Саат 10-да бата бересиң, бышканча саат 2 болот. 2-де адамдар уже 10-чы серия түшүн көрүп аткан болот. Тойдо билесиздер, эми ужинга отурат. Түнкү саат 2-де. Көрбөйсүздөр. Ушунун баары эле мисалы денсаулыкка зыян да. Анан дагы бизде түштөндүрүү деген салтыбыз чыкты. Оогу жок эле салттар. Түштөндүрүү түштө болуш керек. Жарым түндө каяктагы түштөндүрүү. Түнкү саат 10-да түштөндүрүү. Дагы экинчи бирөө чакырат. Алда саат 12-де алып түштөндүрүүгө чакырат. Жок, мен калып кетпейин, уят деп саат 2-де дагы бирөө түнү менен түндө түштөнүп чыгат да баягы жердечи. Эми ошол жер ысырапта тамакты жей алат, башка болот. Эми бул жерде биз айттык, Аллах Таала ысырапкорлорду жакшы көрбөйт дедик. Эми дагы бир аят бар бул жерде туугандар. Эми бул жерде кара бардык эле нерселерди айтты. Ошол адал нерселер эгерде ашыкча болуп кете турган болсо, Кудай Таалам аны жаман көрөт экен. Мисалы тамакты деле айттык, ашыкча болсо бул денсаулыкка зыян, бул же арам болуп кетет деп. Эми экинчи бир аятта келет: "Иннал мубаддирина кану ихвана шаятин ва кана шайтану ли раббихи кафура" дейт. Ысырапкорлор чындыгында шайтандарга бир тууган. Шайтан болсо жараткан эгесинин жакшылыгын таптакыр танып кеткен дейт. Эми ысырапкорлордун экинчи түрү мубазирин деп коет. Бул шайтандын бир туугандары дейт. Бул кандай десе, бул арам нерседе ысырап кылгандар шайтандын бир туугандары дейт. Арам дегенде кандай? Мисалы, алымдардын айтуусу боюнча, арам нерсенин дейт, ошол не? Бир сому дагы ысырап болуп эсептелет. Мисалы, насыбай, тамеки, арак, наркотик, буларга сарпталган бир тыйын дагы ысырап болуп эсептелет. Биз ойлойбуз, ысырап деген чектен ашып кетсе деп. Мисалы, тамекиге кеткен акча бир ысырап, Кудайдын алдында эртең жооп беребиз. Анткени ал денсаулыкту талкалап атат. Кудай Таала бизге денсаулыкту берди, биз ошол денсаулыкту карашыбыз керек. Биз болсо эмне? Ошонун артынан кууп жүрүп чегип атабыз. Демек, бул ысырап. Баласы үйдө ыйлап атат. Мектеп кийимим жок эле. Мектеп кийим алайын, түфүл алайын десе, ага акча жок, бирок атасына сигаретке акча табылат. Аракка акча табылат. Баласынын сумкасы жыртык. Чокойу жыртык, ага акча табылбайт, сигаретке табылат, аракка акча табылат. Көрбөйсүңөр, ошол себептен не? Андай адамдар дейт, ысырапкорлор шайтандын бир туугандары дейт. Себеби бүт денсаулыкка зыян нерселерге акча сарптагандыгы үчүн. Ал айттык не? Арак, тамеки, насыбай, мисалы кумар, бардыгы бул не? Денсаулыкты талкай турган нерселер. Эми бул нерсеге акча аз болсо да ысырап дедик. Эми анын зыяндары кандай десе, биринчи акчабыз кетет. Экинчиден денсаулыкка бул зыян. Анткени биз үчүнчүдөн Аллах Тааланын берген байлыгын талкалап атабыз, атайын талкалап атабыз. Бул дагы чоң күнөө. Денсаулыкты атайын жок кылып атабыз. Ооруга чалдыкканда андан кийин билебиз да мунун жаман экендигинчи баягы жерде. Анан чөйрөгү дагы зыян да. Чөйрөгү дагы зыян, денсаулыгына зыян чөйрөдөн. Мисалы, тамеки тарткандар 30%-ын өзү пайдаланат экен дагы, жутат экен дагы, 70%-ын деп сыртка үйлөп салат экен да.
Жанындағыларға зияны тиеді екен да. Егерде елестетіп көріңіз, сіз үйде тамекі тарттыңыз, ошо сіздің тамекіден жыты менен аялыңыз, балдарыңыз ооруп кала турган болсо, сиз жооп берет Кудайдын астында. Анткени алардын денсаулыгына дагы сиз не зыян жеткирип атасыз. Аларга дагы зыян жетип жатат. Эми айрыкча Кудай Таалам өзү сактасын, айрыкча Кудай Таалам өзү сактасын. Ошол жабыркагандар бул некен? Жаш балдар экен. Тамеки тарткан адамдардын тегерегиндеги жабыркагандардын көпчүлүгү жаш балдар экен. Анткени жаш балдар чоңдорго караганда тезирээк дем алат экен да. Мисалы чоңдор шашпай дем алсак, жаш балдар тез-тез дем алат экен. Ошо түтүн менен дем алат экенде, алар көбүрөөк жабыркайт экен да. Кудай сактасын. Карасаңдар, алардын денсаулыгына көбүрөөк зыян экен. Ошондуктан бул тамеки тарткан адам чөйрөдөгүлөр үчүн дагы Кудай астында жооп берет. Сөзсүз жооп берет Кудайдын астында. Айрыкча үй бүлөсү үчүн. Үй бүлө ошо тамеки менен жыттанып атат. Тамеки менен ошо ууланып атат. Барган сайын ошо жаш бала барбы, башка барбы. Эми мунун зыяндарын билесиздер. Зыяны кандай десе, дем алуу органдары жабыркайт экен тамекиден. Ашказан оорулары пайда болот, өпкө оорулары пайда болот. Андан кийин кан диабети, муун оорулары, тиш оорулары, ооз көңдөй оорулары, толтура оорулар келет экен да. Мисалы тамеки тартканда карасаң, баягы көзүн мындан этип кыйшайып барат. Себеби түтүнү көзгө урат экен да. Көзгө дагы зыян экен да бул тамеки. Эңкейип алып чеккенди көрбөйсүң да, кыйшайып алып туруп чегет да баягы жерде. Түтүн көзгө урат экен дагы, бул зыян экен да. Анан колдор саргайат экен жанакы жердечи, тамекини кармаганда. Анан муун оорулар пайда болот экен баягы тамеки мененчи. Себеби канга тамеки аралашканда бул өтө зыян экен да. Ошол себептен денсаулыкка зыян болгондугу үчүн бул же арам да. Арам бул. Эч ким тамекини адал деп талаша албайт да. Эгер адал болсо эмнеге деп туруп эле бисмилла дебейт эч ким. Адал нерсе болсо биз бисмилла деп башташыбыз керек эле да, туурабы? Анан мисалы тамак жеген алхамдулилля, амин деп коебуз. Мисалы тамекини ыргытып туруп амин деген адам көргөнсүзбү? Жок андай нерсе. Себеби бул арам да, арам, ачык эле билинип турат. Эч ким мисалы эгер адал нерсе болсо балам кана кел, намазга даратты үйрөтөбүз, балабызга намазды үйрөтөбүз, мисалы кой сойгонду, мүчөлөгөндү үйрөтөбүз балдарыбызга. Тамеки тартканды үйрөтөбүзбү биз? Балам жок, мынтип карма. Анан көзүңдү кыйшайтып ал, артыраак кыл, түтүн көзүңө зыян деп эч ким үйрөтпөйт да бала чакасына. Анткени денсаулыкка зыян экен баары билет да. Эч ким талаша албайт да муну адал депчи. Ошондуктан денсаулыкка зыян, денсаулыкка биз кам көрүшүбүз керек. Шарият ал нерсени тыюп салган. Себеби эгер адал деп талаша турган болсо, мага келе берсин. Мен Курандан эле далилдеп беремин да. Биринчи аятта өзүңөрдү өзүңөр өлүмгө салып бербегиле деп атат. Экинчиден Аллах Куранда айтат: "Юхаллу лахумут таййибат ва юхарриму алейхимул хабаис." Алар үчүн жакшы нерселерди адал кылдык, жаман нерселерди арам кылдык дейт. Тамеки жакшыбы? Жаман. Аллах жаман нерселерди арам кылдык деп атат. Эч ким жакшы деп талаша албайт тугандар. Ошондуктан Кудай Таала өзү сактасын.